Менин жашоом өтүп жатты бир кызыктай. Телефон ойночумун эч ким укпай. Ата-энем бир иш айтса аткарбастан, жүрчүмүн эч кимге моюн сунбай. Эй, күнү-түнү телефонду ойночумун. Ата-энем кой десе да койбочумун. Бир күндүк 24 саат убактымдын көпчүлүгүн телефонго коротчумун. Ар качан элек болуп телефонго убакыттын кадырын билбептирмин. Адепсиздик кылып мен ата-энеме айтканын аткарбай келиптирмин. Ар дайым колунан түшпөйт телефонум. Түшкө жакын ондордо ойгончумун. Түн ойноп таң атар мезгилинде багым датты окубай уктачумун. Айтты бир күн ата-энем кулак салчы. Лагерге окучу деп кебин айтты. Макулмун барып окуйм деп айтканда, кубанычы койнуна батпай жатты. Келген кезде агайлар тозуп алды. Көп өтпөстөн китеп берди абдан жаңы. Кызыктуу сабактарды өтүп күндө чыгарды телефондон мухабатты. Укчу тууган өтө зыян бул телефон. Жаш балдардын акыл эсин алып койгон. Түрлүү ооруларга кабылышып, түйшүккө кайгыга салып койгон. Жүрөгүмдө чечим чыкты өтө бекем. Таштаймын телефонду ушул жерден. Ата-энеме көңүл буруп мен ардайым. Коун өп учурашам көргөн жерден. Билдим мен бул лагерде акыйкатты. Телефонсуз күндөрүм өтүп жатты. Үйрөнүп ушул жерден куранды мен. Кийгизем ата-энеме нурдуу тажы.